Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Бактыбек Чойбеков Талас шаарына болгон иш сапарынын алкагында Талас медициналык колледжинде болуп, окуу жайдын иши менен таанышып чыкты. Штатчы есть, 3 болса 2 болуп. Эскирди булар ушуну кайра жаңы деп анан бирселер бердик, анан колубузда муңардын эски эмелери турат. Ооба, бүт бар эле, пробирка бар эски турбайбы. Ооба. Калчылап турат да. Ого менен көргөзмө эле да. Ооба. Эси bunun üstüne adam oturttuğumuzda tutaydı da. Ооба. Сиң көрөт. Талас облусунун аймагындагы медициналык кадрларды даярдаган 70 жылдык тарыхы бар жалгыз окуу жайы Талас медициналык колледжинде бүгүнкү күндө 600дөн ашуун студент билим алып, 70ке жакын адистер эмгектенип келет. Бул жердеги эмгек жааматын жана студенттерди түшүлткөн негизги маселе окуу жайдын имаратынын эскилиги жеткендиги. Тактап айтканда, окуу жайдын имараты 1972-жылы курулуп, бүгүнкү күнгө чейин бир дагы капиталдык коңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн эмес. Ошол себептен тез арада чечүүнү талап кылган көйгөйлөр абдан көп. Тест тапшырышат, анан студенттерди эме кылыша албай, айла жак моуну коюшкан да. Бул жерде дагы бир эме биякта Талас бир эмеге сүйлөшкөн бир досторубузгачы. Мен апшайт этип бере турган болгон полун анан стенасынчы. Патология деп өзүбүз бир нерсе кылабыз депчи. Билим берүү мекемесинин көйгөйлөрү менен жеринен таанышып чыккан эл өкүлү аларды чечүүнүн үстүнөн иш алып бара тургандыгын билдирип, окуу жайды өнүктүрүү боюнча өз ойлору менен бөлүштү. Башка мамлекеттерди көрүп, кандай өнүгүп атат, кандай иштерди кылсак болот экен деген мындай тарихте иш алып барсак болот экен да. Сиздерге баягы өзүңүздөргө жакын мисалы Алматыга барып, ошолордун медицинасы менен алып барып тааныштырып келишкенге мындай мүмкүнчүлүктөрүбүз болот да, Кудай буйрса. Ошол жагынан да иш алып барсак болот. Жолугушуунун соңунда Бактыбек Чойбеков окуу жайдын эмгек жааматы жана студенттер менен жыйын өткөрүп, бул окуу жайдагы жана жалпы эле билим берүү жаатындагы маселелер боюнча кеңири талкуу кылды. Ушул жерден келипки студенттерди Жогорку Кеңешке экскурсия кылуу мүмкүнчүлүктөрү барбы? Биздин окуу жайыбыздын бул талабы боюнча сменный обувь кийишибиз керек. Бизде бул гардероб жоктугуна байланыштуу окууга келгенден баштап кеткенге чейин сменный обувьту колубузга көтөрүп жүрөбүз. Бүт колледжде спорт аянтчасы жок эле, ошол жагын дагы сураштырат элек. Таластын элинин баягы ден соолугу сиздердин колуңуздарда. Сиздер жакшы капельница коюп, жакшы укол салышыңыздар керек. Келечекте бул менен токтоп калбай, жогорку окуу жайды бүтүрүп, ушул Талас элине, Талас жерибизге келип кызмат кылышыңыз керек. Менин максатым ошол. Ушул жерде өнүгүп, өсүп, жаңы ушул келечекте жакшы мындай жаңы мындай заманбап мындай оборудованиялар келип калса деген менин үмүтүм чоң да ушул.